Assalamu alaikum dostlar. 2 Mart 2023 жыл Жалал шары. Kızlar bere kağırar, 3'ten 6 laf tutsanlar. Башқы борбор қалауыз Жалал шарының. Ажырда азыр майрамы қаратта. Бере кağırar тұрулар kızlar. Мектептен, колледжден, оқушылары. Бұндай жүретті. Balдар götür tuğunu. Ortadağlar turmasınlar mı? Tanıştı. Tanıştı açıldıktır. Гүлбаршын Қалмұрзайны, кешіресіз, сіз Жалал шарында мэрияда соц мәселелер бойынша мэрдің орынбасарысыз. Бүгін біз Жалал шарын Борбор аянтын өтіп бара айтсақ, ал жерде мектеп жана колледж оқушылары қандайда бір майрамға даярданып отуптур. Ушу боюнча кичине маалымат берип коесузбу деп суранын айтылып элек. Саламатсыздарбы? Эртең 3 март туу жана ак калпак күнүнө карата иш-чара өтөт. Бул боюнча иш-чара планы түзүлүп, буйруктар чыккан. Буйруктар баардык ушу мекеменин ишканаларга, окуу жайларга жиберилген. Аянтта болуп жаткан иш-чара эртең саат 8-ден 10 өткөндө жөө жүрүш менен башталып, саат 9-да бул негизги иш-чара саат 9-да аянтта болуп өтмөкчү. Бүгүнкү аянтта репетиция болуп аткан бул маалыматыбыз бар. Флешмоб бийлей турган балдарыбыз калпак күнүнө карата даярдаган флешмоб. Чоң рахмат. Кечиресиз, суроодо. Балдар бул биздин мамлекеттин келечеги да. Булар азыр мектепке барып, билим алуу учурунда ушундай бир флешмоб, бир майрамдарга, мындай айтканда чоңдордун көзүнө көрүнүү үчүн ошол жака барып убактын кетирген турабы же туура эмеспи сиздин оюңуз боюнча? Бул боюнча биз шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүлгөн. Сабактан бош учурунда ушул флешмоб тартуу боюнча. Түшүнүктүү. Кийин ошол эле учурда ал окуучулар караган мектеп жана колледж мугалимдери жүрөт да, мындай тартипти карап жана башка. Мамлекет тарабынан аларга айлык берилип атат, айлык көтөрүлдү. Мындай келечектеги биздин кадрларыбызды, жарандарыбызды билимдүү кылыш үчүн да. Бирок булар барып өзүнүн функционалдык эмес милдеттерин аткарып атат да. Бул кандай, туурабы же туура эмеспи? Иш убагында барып ошол бир флешмобтун мааракесин өткөрүү максатында мугалимдердин жүрүшү сиздин оюңуз боюнча? Мугалимдер бул ошол балдардын коопсуздугун карап турган кези болуш керек. Флешмоб даярдаган атайын ошол эжекеси бар. Ошол флешмобду ошол эжекеси даярдап атат. Түшүнүктүү. Кечиресиз, бир кичине окуя айтып берсем сизге. Сингапурдун биринчи премьер-министри болгон Ли Куан Ю. Ал мамлекетке бийликке келгенде 30 жылдын ичинде мамлекеттин өнүкпөгөн мамлекеттин эң өнүккөн мамлекеттин катарына киргизген да. Япониядан кийинки орундарга. Аны Кытай чакырат, келип бизге конок болуп, үйрөтүп кет, кантип мамлекетти өнүктүрөлүк деп. Барганда Кытай ушундай өзүнүн жаш балдары менен флажок, майда чүтесин тосулат. Тосулганда Ли Куан Ю айтат да, бул балдар окуу учурунда эмне себептен бул жакта жүрөт дейт да. Дегеним, кайсы мамлекет болбосун, кайсы ишкана болбосун, ал бир гана билим берүү системасы менен өнүгө алат да. Кийин менин оюм боюнча бул туура эмес да. Балдар окуй турган мезгилде барып бир флажок көтөрүп, бир мындай чоңдордун көзүнө мындай понтко жүрүш үчүнчү. Ошол себептен мен кайрылып кетет элем. Келечекте мындай нерселерди токтотсок, анткени булар билим алыш керек да. Кандай учурда да турабы? Анткени бардык нерсе билимге келип такалып атат да. Ошондуктан сизден суранам. Мындай нерселерди, мындай балдарды ошол спутник болсо макул, бул мындай тазалык үйрөтүү максатында, бир дагы социалдык маселе болсо, бир бирөөгө жардам көрсөтүү максатында ошолорду тартсак, бирок мындай болбогон бир калпак, салпак, бир желек майрамдарга мындай балдарды окуу мезгилинен алып башка жака энергиясын буруу менин оюм боюнча туура эмес да. Чоң рахмат. Сизде айта турганыңыз жокпу? Сунушуңузду эске алабыз чындыгында. Бул жерде эми кандай гана иш-чара болбосун, негизинен ушул бизде жаштар арасында мындай иш-чаралар менин оюм боюнча да болуп турусу деле жакшы. Бул мектептерде деле ачык сабактар, ошол туу күнү, калпак күнүнө карата ачык сабактар болот, конференциялар болот. Бул
жаштардын арасында иш чаралар болуп турганы бул арасындагы достукту бекемдегендин да бир себеби болот. Анан мына өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулук да көп атпайбы? Ошол бир тарбия иретинде да болот да, бирок сиздин сунушуңуз аябай жакшы сунуш. Кийинки иш чараларда сиздин сунушуңузду сөзсүз эске алабыз.